Biz азыр коридордо турабыз. Коридордун өзгөчө бул жердин биринчи алды тегизделиш үчүн жана баягы чычкан каламичтерден тосулуш үчүн негизи биринчи бетон куюлган. Андан кийин могул полу болду. Ал эми үйдүн шыбагы, электр монтаждары, потолоктору жана асма шамчырактар коюлду бул жактанчы. Эң чоң биздин конок тосуучу бөлмөбүз мындагы аябай эжекенин табитине жараша болду. Башында эч кандай мындай сулуулук болмосун, эч кандай тегиз дагы эмес болчу. Эже ушундай айтты эле, мен ушу кыялым ушундай бир шамчырактар болсо, люстралар болсо деди эле. Эжекебизге жаккан люстрасын дагы азыр койдуруп берип отурабыз. Буюрса азыр бул жака үйгө килеми, анан перделер тартылыш керек. Бул жак ушул кухнябыз. Кандай болду ата, өзүңүз айтың эми. Бул кыздар, байкелер келгенде үйдүн акыбалын баары эле билет азыр, коомчулук элечи. Азыр 2 айдын ичинде кандай өзгөрүүлөр сизге мындай жакшы? Алла разы болсун. Эки дүйнө бактыруу болгула. Президент болуп кеткиле үкелерим. Каерде болсо жолдоруңар ачык болуп, алтын башыңар эсен болсун. Бул жакта азыр Кудайга шүгүр дагы жакшы адамдардын колдосу менен төшөктөр тиктирилген, ошон үчүн төшөктөр жыйылып турат. Өзгөчө бул жак баягы кухня болгондугу үчүн, бул жак от жагылгандыгы үчүн потолок ушундай гана светте гана болду. Ушул Айкыз эжекебизге жана Манас мырзага биз терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул инсандарды колдогон, ишенич билдирген берешен кыргыз элибизге дагы терең ыраазычылык. Сиздер менен жакында ушул үйүбүздүн ачылышында көрүшөбүз деген чоң ниеттебиз. Ооба достор, жакында иншаллах үй бүтсө эле баардыгыңыздарды чакырабыз. Иншаллах ошол Арген экенин жардамы менен, Арген экенин колдоосу менен, элим барысынын колдоосу менен үй бүтүп жатат. Аябай ыраазымын. Себеби сонун кылып жасаптыр, сонун кылып мына люстраларда көрүп ал ийди, дизайнерский өзүнчө эле башкача да. Рахмат чоң баардыгыңыздарга, колдогонуңуздарга, баардыгыңыз жардам бергениңиздерге рахмат.